Meyrimдүү жана ырайымдуу Аллах Тааланын аты менен сабагыбызды биз баштайбыз. Бүгүн өтүлүүчү тема кайра эле ошол мат эрежелеринин дагы бир бөлүгүн үйрөнмөкчүбүз. Бүгүн өтүлө турган темабыз мат ивад. Мат ивад дегени кандай? Кантип түшүнүшүбүз керек? Буга чейин мат таби, мат бадал өттүк. Эми бүгүн болсо мат ивад. Мат иваддагы эң негизги нерсе сөздү окуп тыныгуу жасаганда тәнвин менен эн тәнвини менен бүткөндө кантип токтошубуз керек жана канча деңгээлге чейин созушубуз керек, ошол тууралуу сабагыбыз жүрмөкчү. Жогоруда жазылган мисалдарга назар салсак, биз чогуу түшүнгөнгө аракет кылабыз. Мисалы, бир аят ушинтип бүттү. Алимен деп аят бүттү. Демек, мен токтошум керек. Алим деп сүкүн кылып мен токтой албаймын. Сүкүн арыз кое албаймын. Анткени бул жерде башка эреже бар. Кантип токтойбуз, анда кантип окушубуз керек дегендин жообу мына үлгүсү бул жака жазып койдук. Тәнвиндин бирөөсүн окубастан созуп мат кылып токтойбуз. Алименди токтобостон алима, алима. Ушул созууну эки аракет өлчөмүндө созобуз. Алима бүттү. Же маан деп аят бүттү. Же ушул сөздөн токтош керек болсо, кантип токтойбуз десе, ошол сыяктуу эле тәнвиндин бирөөсүн окубастан бул көрүнүштө Ма'a, ma'a, C, lubaden, lubada. Lubaden деп токтобостон тәнвинди билдирбестен, эмне тәнвиндин бирөөсүн созгон абалда аракеттин. Lubada бүттү. Lubada. Nashqon дебестен nashqo. Мат ивад эрежесин биз жогоруда өткөн эрежени тереңирээк түшүнүү үчүн Курандагы 30-жүз же 30 пара дейбизби? Ошол жердеги 30 пара башталган жерде Наба сүрөсү же Амма ятасаалун деп башталган сүрө бар. Ошол сүрөнүн бир 5-аятынан баштап, 6-аятынан баштап аяттын бүткөн жерлери бүт эле ушундай. Алам яж'алил арда михадан. Ошол михадан деп токтолунган жерде biz sozуп токтойбуз. Mihada, mihada. Wal jibala awtadan. Эмес wal jibala awtada. Мен сунуштайт элем, Куранда аласыздар. Наба сүрөсүнүн ошол 6-аятынан баштап окуп чыксаңыздар, аяттын бүткөн жерлери бүт бүгүнкү биз өткөн тема менен байланыштуу. Дагы эскерте кетем, буну дагы созгондо мат табиди 2 алиф өлчөмүндө созгондой, мат бадалди 2 алиф өлчөмүндө созгон сыяктуу, мат ивадты дагы 2 алиф өлчөмүндө гана созобуз, андан ашыра албайбыз. Анткени булардан кийин дагы эч кандай себеп мат келбегендиги үчүн. Бүгүнкү сабагыбыз ушул менен аягына чыкты. Кыска жана нуска, мен ойлойм, түшүнөрлүк болуш керек. Жараткандын амандыгында болуңуздар. Кийинки сабактардан жүз көрүшкөнгө чейин. Ассаламу алейкум.